Assalamu alaikum. Салам устаз, азыр ажырашуулар көп болуп жатат. Ошол тууралуу эскертип коюңузчу сураныч. Рахмат. Аллах акбар. Чындыгында ислам дининде никенин мааниси үй бүлө куруунун баалуулугу, зарылчылыгын билбестен жаштарыбыз үйлөнүп, билбестен кыздарыбыз турмушка чыгып, көп ажырашуулар болуп атат. Жашыруун эмес бул. Ошон үчүн үйлөнөрдөн мурда үйлөнүүнүн илимин алыш фарыз. Турмушка чыгардан мурда турмушка чыгуунун илимин алыш керек. Алланын кандай фарызы бар, пайгамбарыбыз кандай сүннөтү бар, күйөөнүн кандай акысы бар, аялдын кандай акысы бар, бир туугандардын кандай акысы бар. Шайтан бар го, шайтан. Күн сайын шайтанчиктерден отчет алат экен. Чоң шайтан. Хадисте келет, океан, деңизде отуруп алып алат экен да. Бирөө айтат экен, мен уурулук кылдырдым, бирөө айтат экен, мен кумар ойноттурдум, бирөө жалган сүйлөттүрдүм, бирөөгө арак ичти. Кыскасы ар кандай күнөөлөрдүн отчетун бергенде эчтеке кылып алыпсың, эчтеке кылып алыпсың, эчтеке кылып алыпсың. Бирөө келет экен, мен 2 мусулмандын башына ажыраттым дейт экен. Аялы менен күйөөсү болсун же мусулман, айырмасы жок. Бирок көбүнчө уламаларда айтат, эрди катын ажыраттым. Ошону шайтан турат экен да кучактайт экен. Ой азамат, кел. Молодец, сен иш кылдың деп. Саңа белек, саңа сый, саңа алкыш айтылыш керек. Ошону кучактайт экен. Аллах акбар, Аллах. Ошо эмне үчүн? Себеп дегенде үй бүлө ажыраса, анын аркасынан күнөөлөр күчөйөт экен да. Душмандашат, ушакташат, бири-бирине жамандык кылышат. Ана кете берет. Куранда Алла Таала эмне деп койгон? Баш коссоңор жакшы жол менен, ажырашсаңар жакшы жол менен. Саррихухунна бил ма'руф. Ажырашсаң дагы адамча ажыраш. Айванча эмес. Душмандашпай, достук жолу менен. Ислам дини ажыратууга келген эмес, башын бириктиргенге келген. Жакшы билип алыңыз. Бирок кээде кезек ушундай болуп калса, ошондо дагы акылдуулук менен адам мусулман катары ажырашат. Ажырашуулар көп болуп атат. Эмненин себеби бул? Угуп алыңыз. Ыйман алсыз, жакшы амал аз, дүйнөнүн кулу. Бүгүнкү мына телефон менен аял отурат, күйөөсү телефону менен отурат. Ортодо мухаббат гана, сүйүү гана. Бардык мухаббат сүйүүсүн күчү арам нерселерге кетип атат. Мухаббат сүйүүнүн күчү эркектики дагы арам нерселерге, аялдыкы да арам нерселерге. Булардын зарядкасы өчүп барат, анан ажырашпайм эмне кылат анан? Туган андай болбойт да. Өзгө жаштарыбызга алхамдулилла үй бүлөлүк менен бекемдеп, акылдуулук менен, Алладан коркуп, пайгамбардын сүннөтүн билип, үйдө намаз, зикр, Кур'ан, дуа, чогуу таалим, мейли, чогуу сода кылсын, чогуу сапар алсын, анча-мынча телефондон пайдалана турган тамакты кандай жасаш керек, кандай кийим тигиш керек, Куранды кандай жатташ керек, пайдалана берсин. Телефонду туура пайдалан. Бирок азыркындай, ар кандай TikTok, балакат, арам, сарам, жылаңач, булаңач, балакат өлдү анда туган. Ошон себебине мына ажырашуулардын көбүнүн себеби ушундан. Бүгүн жакшы көрөт, жакшы көргөнү бир жума. Сый, урмат бир жума. Кана бактылуу болгула, дейт, баш кошкон 2 жаш, банан болобу? Ырпырым эчтеке болбойт сен. Чын айтып коеюн ал. Ыр менен бактылуу болбойт, ачык айтайын. Такыбалык менен бактылуу болот. Ошо ырдагандардын баары бул жерде бактылуу болуп кетет өздөрү, капа болбосун кандай болсо да. Андай кылбаш керек. Алла Таалам берди. Ошон алхамдулилла жакшы никеңе кабыл алдың. Үй бүлөнү сакта да эми. Ырчы болсоң, бичи болсоң да башка болсо да карап тур ким. Ал эмне болду таз каяктан? Аракет кылып сакта да сен. Жаштары каяктан. Алла Таалам берген буга зулумдук кылба да. Сен урпаңды буланта турган. Ошон үчүн үйдө пайгамбарыбыз айткан, бир гана такыбалык деген. Акча менен бактылуу болбойт туган. Акча менен бактылуу болбойт. Эч качан болгон эмес.
Мейлі кембағал болсын, жөнөкөй болсын, айырмасы жоқ. Бири-бирин сыйлаган, бири-бирин урматтаган, Алладан корккон, мына үй бүлө бактылуу болот тугандар. Биз азыр карап туруп, машина алып берип атабыз, үй алып берип атабыз, нерселерди алып берип атабыз, ушулар бактылуу болсун деп. Бардыгын бердик, иманды бербедик, динди бербедик, уяттуулукту бербедик, такыбалыкты бербедик. Анан ыйлап атабыз. Бере турган акчаны, кийим, төшөк, бөшөк, сервант берип, бардыгын берди ата-эне. Бирок эң бере турган нерсени бербеди да. Бере турган нерсени бербеди. Аллахым башкошкондордун бардыгын никелерин бекем кылсын. Ортодо шайтан аралабасын. Шайтан качан аралайт? Жаман күмөн менен аралайт. Бүгүн жаман күмөн калбай эле аялы күйөөсүн көзүнчө эле башка эркектер менен сүйлөшүп атпайбы? Күйөөсү аялын көзүнчө эле башка аялдар менен сүйлөшүп атпайбы? Мурда кичине жашырын болуп сүйлөшчү эле. Азыр бети жоктук ушуга чейин барды, көз алдынча. Бул арам да, Сен ак никеңди Алла Таалам алхамдулилла адал ушундай жубай берген, сен ошону таштап капкаяктагын аркасынан кичине мээ бар го, Кандай сен? Кандай сен эркексиң сен? Кудайдан корктук. Кудайдан коркпогондон кийин баары пайгамбарыбыз айткан, мен ар бир үммөттүн өзүнүн фитнасы бар. Мен үммөтүмдүн фитнасы аялдар. Сыноосу деген. Менмин деген эркектер тайы турган. Мындай болбойт. Ошон үчүн махрам маселеси, ошон үчүн таква маселеси, ошон үчүн көз да зына кылат, тил да зына кылат, кол да зына кылат, кулак да зына кылат. Пайгамбарыбыз бекер айткан эмес. Бир жоочун эркек, жоочун аял, үчүнчүсү точно шайтан. Бекер айткан эмес. Иманды сактайлы, зынага түртө турган нерселерден сактанайлы. Ошол нерсе үй бүлөнүн бузулгандыгына көп себеп ушулар. Ойлонуп көрөйлү да, эмне себептен үй бүлө бузулуп атат? Курсак ач эмес булардын. Үшүп калган жок булар. Потологунан тамчылап аткан жери жок суукта. Нампандар кеми жок. Бардык нерсеси ашыгы менен бар. Кийим ашыгы менен. Тамак аш ашыгы менен. Дүнүйө ашыгы менен. Эмне үчүн жашай албайбы? Карабайлы. Эмне себептен алар дедим. Өтө көп мына суроолорчу азырчы. Бир эле Бишкек. Мен кээде ошо эмелер СМСтеримде каттарды окуп, чачың тик турат. Анча-мынчасын суроо берип калат, мен силерге ачык айтпайм бияка, чын айтайын да. Ушундай суроолор келип калат. Кудайдан коркосун. Я Алла, биз эмне деген доордо жашап атабыз ошо. Жер ачылып кетсе, кирип кетсе. Асман түшүп кетсе. Кандай бул? Зына көбөйгөндө өлүм көбөйөт, билип коем. Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин да сооп жетип туруу үчүн кайсыл амалдарды кылуубуз керек? Алла разы болсун. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, 3 амалды айтат. Адам басы өлгөндөн кийин дамат ибн Адам инқата амалу. Адам өлдү, баласы бүттү, амал токтойт. Илля бирок 3 нерседен токтобойт дейт. Ал кайсы? Пайдаланган элим. Экинчиси садака жария. Үчүнчүсү имандуу перзент. Валадун салих яду лаху. Имандуу перзент таштап кеткен. Ошо ата-энесине дуа кылып турат. Ошо өлгөндөн кийин деле бул жактан соо барып турат экен да. Садака жария дегени жалпы коомчулукка бир пайдалуу иш жасап кеткен. Суу чыгарып кетти, жол салып кетти, көпүрө салды, жана башка. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ошо адам өлгөндөн кийин аркасынан сооп барып тура турган амалдардын бири бак тигүү дейт. Эмне экени? Бак тигүү. Аларда эми курма бар эле, мөмөлүү дарак тигүү. Мына кече эле бир балдарыбыз менен сүйлөшүп отурат элек. Азыр караңыз, ушу мусулмандар ушуну кылбай атат да, мусулман эместер кылат. Каристер. 10 бак тигет экен. Ар бири. Биз 7 миллион калк, эгерде ар бирибиз ушу 10 бак балаңа да тигип, өзүңө да тигип 70 миллион болуп кетмек да. Алар кыйбайт экен, тигет экен. Аларга бу дүйнөдө киче пайдасы бар. Ахиретте пайдасы жок. Бирок буну мусулман кылыш керек эле. Буну мусулмандын иши болчу, булчу.
Ушуну башкалар алып колдонуп өсүп атат, биз буну кылбай төмөнгө кетип атабыз. Мына ушундай баягы азыркы сөз менен айтканда акция деп атпайбы? Ушундай сөз менен айтканда мотивация деп атпайбы? Ар кандай сөздөр чыгып кетти. Ушуларды бир жүргүзүшүбүз керек ушуларды. Туугандар, давай деп. Жазында тигейлүүгө, кышында тигейлүүгө, жакшынакай жерлерди бөлүп берсе жашылдандырууну. Мына садакай жария мына. Өлгөндөн кийин сооп бара турган мына. Эгерде сиз, Аллаху акбар, мөмөлүү дарак тигип кетсеңиз, ошол мөмөдөн жолоочулар жейби, конок жейби, ким жесе, сизге сооп бара берет да. Жада калса, түшүп калса, кумурскалар жесе да сооп сизге барат. Көлөкөлүү болсо бир адамдар ошол жерде жолоочулар отуруп көлөкөлөп кетсе да сизге сооп барат. Мынаны айткан киши жок болот. Ким бирибизге качан айтабыз? Канча молда айтат? Биз бирибизге айтып, анан алхамдулилля акырында баштасак укмуш эле болмок. Кудук казгандар, суу чыгарып келгендер, сооптора. Ошондой эле мечитке Кур'ан-ы Каримди алып келген. Илим алган. Суу чыгарганды айтат. Ушулардын баардыгы алхамдулилля, ушу менен кошо эле субханалла өлүккө көр казган. Өлүккө эмне экен? Көр казган. Бир риваятта келет. Бирөөгө сиз үй салып бердиңиз. Машаалла, өлгөнгө чейин соон аласыз. Бирок өлүккө сиз үй сала турган болсоңуз, кыямат күнгө чейин соо аласыз. Кыямат күнгө чейин үй салып бергендин соон аласыз. Канча күнгө чейин? Кыямат күнгө чейин. Эмнен соо? Өлүккө үй салып бергенден. Көр казган, өлүккө үй салып бергенден соон алат экен. Кыямат күнгө чейин үйлүү кылып койгондун сообу сизге жазыла берет экен. Бирок алымдар айткан, эң күчтүүсү садакай жариянын илим таркатуу деген. Не деген экен? Илим таркаткандан дагы өткөн садакай жария жок деген. Ошон үчүн иншалла мына жерден баарыбыз ушундай колдонсок болот. Мен мели айтып берип атам, мен киши Кур'ан, хадистен айтып атам. Динди айтып атабыз, илим таркатып атабыз. Сиз деле ушуга шериктеш болуп, я Алла, мага да тоофик бер, ушуну башкага жеткирейин. Аялыңызга айтып барыңыз, апаңызга айтып барыңыз, атаңызга айтып барыңыз, бир тууганыңызга айтып барыңыз, досторуңузга, кошуналарыңызга, жакшы жаман айтып барыңыз, шериктеш болосуз баары. Илим таркатайын. Исламдын өкүмү менен кандай? Исламдын өкүмү менен өкүм кылынбаса эмне болот? Күнөөкөр болот. Бүгүн жашоодо береке болбойт. Бүгүн жашообузда ислам өкүмдөрү менен өкүм кылынбай жатканы өкүндүрөт. Албетте. Исламда Алла Тааланын бардык өкүмдөрү адилеттүү. Ва таммат калимату роббика сидқа ва адла. Роббуңдун бардык сөздөрү толук болгон. Чынчыл жагынан, адилеттүүлүк жагынан. Куранда канча окуялары бар, кыссалары бар, канча кабарлары бар, бардыгы чын. Канча өкүмдөр бар, бардыгы адилеттүү. Курандагы бардыгы өкүмдөр адилеттүү туган. Бардыгы. Мусулманга дагы, мусулман эмеске дагы карап берген өкүмдөрүн бардыгы. Куран окууну кайдан үйрөнсө болот? Ушул мечиттен үйрөнсө болот. Куран окууну мынакей ушул жерде алхамдулилlah имам бар. Абдул Куддус Кахи айтып калды. Ушул айтат элек имам, ошол имамдан алхамдулилlah кары бала, алым бала. Ушул жерден иншалла ошол сүйлөшүп, ушул жерде сабакка келип атасыздар. Ушул сабактан ушул күнү кичине асырга келип эле, асырдан кийин деле мейли. Жарым саат эрте келсеңиз, шамга чейин Куран окуп аласыз. Ушул жерден үйрөнүп аласыз. Эки иштен бир иш. Сабакка да келдик, Куран да үйрөнүп алдык. Жос азырында эми суук келип атат, куптан тез эле болуп калат да. Туурабы? Кышында түн узун. Мына куптандан кийин шашылбай өзүңүз бекем 1 саат үйгө кеч барсаңыз, үйдү жаап койбосо керек сизге. Италия көчөдөн ар жерге барып атып үйгө качан барасыз Кудай билет. Бирок чында мына жерден алхамдулилlah жарым саат, 1 саат мечиттин ичинде мынандай Куранды үйрөнүп сабакты алып, карылар Кудайым бергени. Сизден 1 сом сурабаса, окуп үйрөнүп алхамдулилlah кетсек, кандай жакшы пайда болот. Үйрөнөбүзбү? Жок окуп кой кетерели. Араб тамгасы менен
Kur'an окуй ала тургандар кол көтөрсүнчү. Араб тамгасын билгендер бийик көтөрүлө. Бийик көтөрүлө. Алхамдулилlah оңолуу бар да. Бир тобу мынакей араб тамгасын билет. Алла разы болсун. Почти что жарымы бар экен да. Бир убакта мен мына центральный мечитте 2005-2006 жылы сабак бергенде көтөрүлө десем, ошо 200-300 кишинин ичинен бир 10 чакты киши көтөрөт эле да. Жылыш бар. Бирок калгандарыбызда үйрөнгөнүбүз, наркыларга араңыздарда алхамдулилlah Куран карылары бар. Ушулар келип туруп мына жерденчи ондон бөлгөн элем менчи мурда. Ушундай ондон кылып бөлүп алсак жеңил болот да. Ама каракелери бар. Алардан Куранды жакшы окугандардан биз суранат элек. Убакыт берип коюңуз 1 саат хотя бы. Бирок силер 10 дагы суранат элек. Силер ушу карыны дагы сыйлап урматтап, бир учурда келгиле, сабагыңарды алгыла, кете бергиле. Итак эле көчөдө убакыт өтүп атат. Дасторконда канча убакыт өтүп атат? Жарым саатты мечиттен өтсө жаманбы? Каффарат жөнүндө кыскача маалымат айтыңызчы. Эң мыкты каффарат кайсы? Каффарат мындай. Эң мыкты каффарат кул азат кылуу болчу мурдагыларда. Азыр эми кул азат кылуу жок. Ата каффарат деп иншалла Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Жумадан жумага, Рамазандан Рамазанга булар каффарат. Чоң күнөөлөрдөн эле сактанган болсо, кичинекей күнөөлөрдү бардыгы ушу жумадан, мына азыр эртеге жума. Мурунку жумадан ушу жумага чейин канча кичинекей күнөөлөр болсо, мына жуманын берекесинен бардык күнөөлөр кечирилип кетет экен, ушу каффарат. Жакшы да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда каффарат эмне дегенде 3 нерсени айткан. Машул акдам إلى الجماعات الجلوس في المساجد بعد الصلوات إسباغ الوضوء في المكروهات Birinci жамаатка жөгелүү ушул каффараттарда. Каффарат деген мындай. Адам баласы ошол ишти кылса, Алла Таалам күнөөсүн кечирет деген сөз. Даражат деген мындай. Адам баласы ошол ишти кылса, Алла Таалам анын даражасын көтөрөт деген сөз. Каффарат демек жамаатка жөгелүү. 5 вакыт намаз бул 5 вакыт жамаатка. Не кылып келүү? Жөгелүү, каффарат. Экинчиси мечитте намазды күтүп отуруу. Намаздан кийин отуруу. Азыр мисалы шамдан окудук, азыр куптанды күтүп отурабыз. Мына. Үчүнчүсү болсо, напсы каалабаган учурларда даратты толук алуу. Кыргыздар өз ара бөлүнүшөт. Түндүк, түштүк, көлдүк, чүйлүк. Ал аз келгенсип ар бир айылдын тургундары башка региондон көчүп келген кыргыздарды киргизбей жашатпай келет. Ошону кандай түшүнсө болот? Жооңузга чоң рахмат. Туугандар, Алланын алдында адамдар экиге эле бөлүнөт. Бейиштик, тозоктук. İmandı, imansız. Şaytanга tek koysoңчу, bir туганды да ажыратат. Урууларды эмес, улуттарды эмес, региондорду түндүк, түштүк, чүйлүк, көлдүк, андай эмес. Шайтанга тек койсоң, ишин кыла берсин деп отурсаң, бир көчө менен эмес, бир атанын балдарын ажыратат бул. Тугандар, Алла Субхана ва Тааланын алдында жооп бере турган күн бар. Ар бир сөзгө. Этияттап сүйлөйлү, үммөттүн башын бириктире турган сөздү сүйлөйлү. Кечирим сураган улуу амал. Бир дагы коомду, бир дагы улутту, урууну маскарлабаңыз. Бир дагы урууну, бир дагы область, регион, районду маскарлабаңыз. Мына ошо Хужурат сүрөсүндө, я айюхалладина аману, эй имандуулар дейт Алла Таала айтат. Ла ясхар каумун мин каумин. Эч бир эл башка элди, эч бир улут, эч бир уруу башка улут урууну ла ясхар маскарлабасын, үстүнөн шылдыңдабасын, кемсинтип күлбөсүн,
Аса айякуну хайран минхум. Масқарланған, масқарлаға Алланың алдында ал жақшырақ болушы мүмкін. Кім масқарлап атса алардың үстінен. Ошон үчүн лөлүнү дагы, цыганды дагы масқарлағанға ақың жоқ. Вала нисаун мин нисаин. Аса айякунна хайран минхунна. Аялдар дағы башқа аялдарды үстінен күлбесін, масқарламасын, шылдыңдамасын. Мүмкін шылдыңданған, ким шылдыңдап атса, ошо каранда жакшыраак. Алла субханаху ва тааля «Вала талмизу анфусакум». Бири-бириңерди айыптабагыла деди. Не деди? Бири-бириңерди айыптабагыла. Бири-бириңерди айыпты сөздү, жаман сөздү айтпагыла. «Вала танабазу бил алқаб». Жаман лакаптар менен, прозвище, жаман ушундай аттар менен бири-бириңерди ат коюп айтпагыла деди. Бисал исмул фусук. Бул кандай дагы күнөө жаман ат. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ким тоба кылбаса, мына ушу залымдардан болот, кыямат күнү кармалат деген сөз. Ошон үчүн туугандар, Алла субханаху ва тааля Кур'анда айтып койгон: «Иннамал муъминуна ихва фааслиху байна ахавайкум ваттакуллах лааллакум турхамун». Алланын сөзү, имандуулардын бардыгы бир тууган. Ал ол чыгыштан болобу, батыштан болобу, түндүктөнбү, түштүктөнбү, Африкаданбы, Америкаданбы, Фиджи, Япония, Кореяданбы, Орта Азия, Кавказ, Арабпы, Фарспы, Пакистан, Индиябы, Түркпү, Египпи, каяктан гана болбосун. Иман, иннамал муъминуна ихва. Имандуулардын бардыгы бир тууган деп атат. Фа аслиху байна ахавайкум. Мусулмандардын ортосунда кичине бир келишпестик кетсе, фа аслиху, элдештиргиле срочно. Күтүп отурбай, араларын элдештирип койгула, достоштуруп койгула. Ваттакулла, Алладан коркуп тургула. Лааллакум турхамун. Мүмкүн силерге райымдуу жашоо берилер дейт. Ошон үчүн туугандар, иншалла биз карап, адам баласын иншалла бардыгын урматтап, имандуулар иман бир тууган, иманы жоктор адам бир тууган. Ал-ухува иманийя, ал-ухува инсанийя. Дүйнөдөчү 8 миллиард адам ал-ухува инсанийя. Мындайча айтканда, инсан бир тууганыбыз да. Бир ата бир эне дебизден. Даже иманы жок, даже иманы жок. Даже сөлөкөткө сыйынат. Түшүнүктүүбү? Крестке сыйынат, итке сыйынганы бар, ташка сыйынганы бар, вообще сыйынбаган. Дүйнөдө эми канча деген 8 миллиард Алла Таала айтат: «Я юханнас, адамдар, инна халакнакум мин закарин ва унса ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу, инна акрамакум индаллахи аткакум, инна Аллаха алимун хабир». Адамдар, биз силердин баарыңарды бир ата, бир эркек, жана бир эне, бир аялдан жараттык деп атат. Адам атабыз, оба энебиз дейт. Я юханнас, инна халакнакум, биз силердин баарыңарды жараттык. Кимден? Мин закарин ва унта. Бир эркек, бир аялдан жаратканбыз. Бир ата, бир эне. Биздин мына орустар менен атабыз бир, энебиз бир. Американецтер менен атабыз бир, энебиз бир. Африканецтер менен атабыз бир, энебиз бир. Азияттар менен атабыз бир, энебиз бир. Адамбы? Болду. Биз бир ата, бир энеденбиз. Кийин Алла Таала ва жаалнакум шууба ва кабаила. Эл кылып жаратып бөлдүк силерди дейт. Улут кылып жараттык силерди. Кыргыз эли, казак эли, өзбек эли, тажик эли, Дагыстан эли, чечен эли. Эл кылып силерди бөлдү. Элдердин арасынан уруу кылып бизди бөлдү мына. Адигине, тагай, ичкилик, андан кийин кетти, кыпчак, жана башка уруу кылып, кабаил деп коет. Эмне үчүн? Лиятаарафу, лиятафахару эмес. Бири-бириңерден үстүңөрдөн менсип сыймыктап, бири-бириңерди басмырлап, биздин уруу мындай, сеники мындай, андай эмес. Биздин улутубуз мындай, сен улутуң мындай деп, андай эмес. Эмне экен анан? Лиятаарафу, бири-бириңерди тааныш үчүн. Урп адат, каада салт, өңү башы, тилиңердин,
жашаган жерлериңерди Алла субханаху ва таала бизге кызыктуу болуш үчүн ушундай кылып койду. Лиятаарафунун дагы бир мааниси уламалар айтат, урф, маруф, бири-бириңерди жакшылыкка чакырыш үчүн. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Чындыгында силердин эң урматтууңар, сыйлууңар, бактылууңар Алланын алдында эң такваңар. Эң такваңар. Алла Таала Куранда улутту, урууну, акты, караны, байды, кембагалды деп ажыраткан эмес. Ушу бактылуу бул бактысыз депчи. Айтып койгон, ким канча таква болсо, ошончолук бактылуу, ошончолук урматтуу, сыйлуу деген. Устаз намазда шамга уюганда, аттахиятты эми окуп баштаганда намазды бүтүрүп коет. Жана кыямда турбай дароо кетет. Саждага жана багалеги кызыл ашыктан ылдый намаз өтөбү? Намаз өтөт, бирок жакшы эмес да. Мындай. Туугандар, намазды кичине токтоо, шашылбай, маани берип окуш керек. Батыр, эптеп эле андай үстөтүп болбойт да. Эптемей болбойт. Сапаттуу кылып, Аллага жага турган сөздөрдү так, субхана роббиял а'ла, субхана роббиял азим, субханака аллахумма ва бихамдик, бардыгын тактап, амин деп өзүнүн ичинен бардыгын тактап. Анан ахтияхи тура кээ бир адамдар ушундай карап, рүкүгө барайын десең ал рүкүдөн туруп калган, саждага жетейин десең саждадан туруп калган, эки сажданын үстүндө тоок чоккандай, ал жакшы эмес туугандар. Иншалла ар бир немесин өзүнүн алхамдулилlah эрежеси менен намазды үйрөнүп окуйду. Күн сайын үйрөнөйлү намазды. Раматылык Чубак ажы устазыбыз айткан болчу. 2 рекет тахиятул масжидтин ордуна 2 рекет багымдаттын казасын окуса болот деп. Ошондой эле асыр куптам намазынын айтылган азандан кийин сүннөт намаздарынын казасы 4 рекет намаздарга ниет кылса болобу? Эгер болсо 3-4 рекетине зам сүрө кошулабы? Коматы жок болсо эч нерсе болбойбу? Мындай. Кимдин мойнунда каза болсо, нафилдардын ордуна казасын окусун. Бирок нафилди кошо ниет кылбасын. Нафилдерди бири-бири менен ниет кылып кошсоңуз болот. Тахиятул вуду дараттын акысы, тахиятул масжид мечиттин акысы, салатул хажат кажет намазы, тоба намазы, зуха намазы, бешөөнү тең мисалы да. Бардыгы нафил да буларчы. Ушуну 2 рекет окуганда бешөөн тең ниет кылып окуп салсаңыз болот. 5 түрлүү сооп жазылат сизге. Бирок фарыз окуп атканда нафилди ниет кылып, нафил окуганда фарызды ниет кылып, бул экөө аралаша албайт. Түшүндүңүзбү? Эми азыркы айтып аткандай, эгерде мечиттин акысына келип кала турган болсоңуз, андан көрөк Чубак адамдын айткандай, Кудай рахматы, багымдат намазыңыздын ошол өзүңүздүн мойнуңузда канча багымдаттын казасы бар, ошону окуган жакшы. Мечиттин акысы дебеңиз, каза деп эле окуйсуз. Түшүндүңүзбү? Ниетке мечиттин акысын кошпоңуз. Тахажжудда туруп да каза окуңуз. Нафил кайсы убактыңыз болсо, казаны тез бериңиз. Жашоого ишеним жок. Качан бүтүп калышы мүмкүн, качан чакырышы мүмкүн. Ошон үчүн иншалла кимдин мойнунда каза намаздар болсо туугандар, окуп бүтүп алсын, санап, көз коркок, кол батыр. Кыжанат болбоңуз. Намазды кайра көбүрөөк окуп, көбүрөөк убактыңыз намаз менен алектенип, фитна менен, ушак менен алектенбей, бекер сөз менен алектенбей, алхамдулилlah ибадатта болуп каласыз. Кээ бирөөнүн мойнунда 20 жылдык бар, 30 жылдык бар. Азан комат айтпай эле коюң. Өзү сүннөт азан коматчы. Эрежеси менен айтыш керек, бирок азыркындай пресстелип кеткенден кийин азан коматтын ордуна ошол казаны окуй берген жакшы да. Түшүнүктүүбү? Окуп алыңыз, алхамдулилlah, витирбаштын да казасы бар. Бүгүн тирүүбүз го, Биз алхамдулилlah, биз кече мусулман болгон жокпуз да. Биз союз мезгилинде деле өзүңүз мусулман деп жүрө белеңиз, же кандай? Же капыр деп жүрө белеңиз. Алхамдулилlah, мусулман деп жүрчү, просто намаз окуйт элем. Эми акылыңа келдиң, дин бердиби? Эми оку. Пайгамбарыбыз өзү каза окуган. Багымдаттын казасын да окуган. Казаттарда болуп калат эле.
Пешимдин казасы, Асырдын казасы, Шамды кошту. Бардыгын окуган. Лайлаты Тарис бар, Хандак бар. Эмне үчүн ушундай карды кылды? Фукахалар, аалымдар бардыгын жазып келген тугандар. Казаны окуп коюш керек. Уктап калдың багымдатка, турсаң күн чыгып калган. Ай астагфирулла, тооба. Казасын окуңуз. Биринчи 2 рекет сүннөттүн казасы, анан 2 рекет фарыздын казасы. Түшкө чейин. Түштө ооп кетсе, сүннөттүн казасы болбойт багымдаттан кийин. Болду уже. Фарыздын гана казасын окуңуз. Фитр ваджибтин да казасы бар. Аны кошо окуңуз. Бекер убакыт өткөрбөңүз. Зекет боюнча сурайын дедим эле, акчага дагы зекет берилеби? Кийин ал акчага мал алынса кандай болуп калат? Малдын дагы зекетин бериш керекпи? Жок. Мындай. Акчаныкы өзүнчө, малдыкы өзүнчө. Төөнүкү өзүнчө, уй, кой өзүнчө. Төө. 5 төөгө барганда 1 кой берилет. Макулбу? 10га барсаң 2. Ушинтип кете берет. Анан өзү төөнү кийин төөнүн зекетин качан бересиз? О тиги 25ке барганда. Ата уйга келсеңиз 30 уйдан бересиз. Койго болсо 40 койдон. Сиз акчанын зекетин бердиңиз, мал, мүлк, мейли, кой алдыңыз деп коеюн. Акчаңыздын зекетин бердиңиз, кой алдыңыз. Канча кой? 10, 20, 30. Ага бербейсиз. Койдун өтүп кеткенден кийин койдун өзүнүн зекетинин өлчөмү бар. 40ка жетиш керек. 40ка жеткенден кийин анан бересиз. Акчаныкын тугандар мындай. Карап туруңуз, зекет өзү, зекет фарыз болгондон кийин 1 жыл өтүш керек. Не болуш керек экен? Мен мисалы азыр бүгүнкү күндөгү зекеттин эсеби боюнча 85 грамм алтын 250 миң сом. Менде 230 миң эле сомум бар эле да. Түшүндүңүзбү? 1-сентябрда 250 миң сомго жетти менин. Мен дасмия, капиталым 250 миң сомго жеттим мен. Качан? 1-сентябрда. Болду. 1-сентябрда мен зекет бере тургандын саптарына кошулдум. Эми зекетти качан берем? Эмдиги жылы 1-сентябрь. Ошодо эмдиги жылы 1-сентябрда мен 250 миң сомум жок болуп эле, 50 миң сомум эле калды, же 100 миң сомум калды, мен зекет бербейм кайра. Мен бияка чыгып кеттим. Демек, зекет берүүдө 1 жыл айлануу шарт. Түшүнүктүүбү, некен? 1 жылга жетпей азайып кетсе, анда бербей каласыз да. Бизде убакыт барбы? Айтып коесуздар, Аятал Курсиди үйрөнө албай жатам. 6-7 бала болуп окуп намаз окуйбуз. Сүрөлөрдү жакшы билген менмин. Жана мен имам болсом болобу? Балдарда мени чыгарып коюп атышат. Мечитке 5 мал барганга шарт жок. Карагыла. Жамаат менен окуган жакшы. Хоть 2 болобу, 3 болобу, силер 6-7 бала экенсиңер, эң түзүгүрөөг окуган ким жакшы? Ошо окутсун. Бирок намазды баягында үйрөнөлү да. Намаз иншалла имам болгондон кийин дагы алхамдулилля болбоду эмне Фатиха менен дагы 2 сүрөнү жакшы окуңуз. Мындай ат-тахият жакшы болсун, фарыздар, важиптер, дарат жакшы болсун. Имам болуп өтөсүз. Имам болуп жамаат менен окуп ала. Сүннөт намаздарды үйдөн окуган жакшы деген. Ошондо фарыз мечиттен окуп, сүннөттү үйдөн окусак, зикирди кайсы убакта кылабыз? Экөөнүн ортосунда кыла беребиз. Фарызды окудуңуз, үйүңүз бар. Үйүңүзгө барганга чейин зикир кылып кете бересиз. Үйдө анан сүннөт окуп аласыз. Өзү негизи тугандар сүннөттөр үйдө окулуш керек. Бирок азыр биз ушундай доор болуп калдык, эшикке чыкканда сүннөт вообще эсте жок. Бирөөгө чайга чакырат. Бирөө менен алло, салам алейкум, тиги эмне болду? Эртеге дордойго чыгасыңбы, чыкпайсыңбы? Өлдү уже. Сүннөт менен фарыздын ортосунда дүнүйө сөзү болсочу чатак болот. Сооп азаят. Ошон үчүн аны уламалар айтат, этияттаныш үчүн, кой, анан көрөк сүннөт менен фарыздын ортосунда зикир менен барып сүннөт окусаң нормально эле. Бирок дүнүйөнүн сөзүн сүйлөштүрсөң, түшүнөсүңөрбү? Ошон үчүн ошо бияктан анан көрөк сыртка чыгып унутуп калгандан көрөк мына жерден эле окуп кетип калайын деп. Халал индустрияга ишенсек болобу? Эт адал экенин кантип билсек болот? Сатуучулар адал деп айтса, жей берүүгө болобу? Муфтияттан сурагыла, кайсы мындай халал боюнча, азыр мисалы көбүнчө эттер боюнча ошолордо атайы кабарлашып байланыш турат, ошо билип алсаңар болот. Атак, эгерде сатуучуну караңыз. Алхамдулилля, мусулман.
ага уже сурабай деле этин алып жесе болот да. Не обязательно халалбы, халал эмеспи, кандай деп шемирак. Мусулман көпчүлүгү. Анан күмөндө болсо албай эле коюңуз. Же болбосо сурап койсоңуз эчтеке эмес. Ким алып келет деп. Мисалы карадыңыз мындай намаз окуган деле анча билинбейт да. Тияк бияктар эле сатат. Баягында у нас и халал есть, и малал есть дегендерден болуп жүрбөсүн. Бирөө кирип да халал барбы десе анан кийин билбей калганго анан чыгып барса, постой, чө да. И у нас халал есть, и малал есть деген экен да. Ошондой болуп жүрбөсүн да. Бирок ата этте өтө этиятташ керек. Мына тоок маселесинде кой, көбүнчө кой, биздечи уй, эчки, анан мына жылкы, альхамдулилля, бүгүнкү күндө бисмиллаху акбар деп эле союшат. Көпчүлүктө Кудайга шүгүр, азыр жакшы заман болуп калды. Бирок тооктугу опасный. Ошон үчүн тооктугун сураганда уялбаңыз. Каяктан бисмиллаху акбар деп союлдубу, же четтен келгенби? Бразилиядан келип атат, Монголиядан келип атат, Индиядан келип атат, башка мамлекеттен, Россиядан келип атат. Токтотуп, киши сурап койду. Аныктап. Ошон үчүн тоокко кичине этиятташ керек. Макулбу? Сеп макарачка деген толуп кетти базардачы. Ачуумду баса албай жатам, сөз көтөрө албай жатам, жакшы эле аракет кылып жатам, бирок болбой жатат. Кандай кылсам болот? Сиз аузу биллахи минаш шайтанир ражим көп окуңуз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим көп окуңуз. Ачууңуз келгенде отуруңуз. Отурганда сразу жатыңыз. Дарат жаңылаңыз. Кудай кааласа жок болот. Мен телефон менен иштечимин. Кээ бирөөлөр телефон ремонтко таштап келбей калган. Кээ бирөөлөр мени таппай калгандар болсо керек. Кандай кылсам болот? Жарыя кылыңыз. Азыр ар жерде эмейлерге интернет тармагында ушундай ким телефон таштап кеткен болсо мен атым паланча келип алып кетсин деп. Бир жыл жарыя кылыңыз, болбосо ана садака кыласыз. Устаз, жылдыздар аркылуу адамдын характерин билсе болобу? Кайсы адам, кайсы айда төрөлсө дейт. Астагфирулла. Жылдыз парас болосун да. Жылдызды Кудай кылба. Алла жараткан. Характерди билгиңиз келеби? Сапарга чогуу чыгыңыз. Акча берип көрүңүз. Кошуна болуп жашаңыз. Характерин билесиз, жылдызы жок эле. Точный билесиз айтып койгон. Жылдызың ар нерсени айта берет. Адамды шекке салып бир жолу өлтүрөт анан. Жакшы эле адамды жаман көрүп, ошо ойдон анан кээде жаман адамды жакшы көрүп өлдүң ошо ойдон. Жылдыз менен анан махлук ошо. Эмнени айтып берет сага? Ал Хазирет Умар мен азыр айтканым Хазирет Умар айтканы. Умар разияллаху анху билесизби ким ал? Пайгамбарыбыздын кандай досу ал? Ошо кишинин тажрыйбасынан адамды биле турганга үч эле нерсе бар ал. Мени чогуу сапарга чыгыңыз. Сапарга чыкпасаңыз, ал тууралуу сиз мындай осуждать этип баа койгонго акыңыз жок. Экөө сапарга чыккан жокпузбу? Мен бир нерсени кичине көрүп, мага баа бербей эле коюң. Сапарга чык, анан айтасың. Сафар деген сөзчү изхар деген мааниде. Сафар деген. Не экен мааниси? Изхар, көрсөтөт да, ачыкка көрсөтөт. Сапарда адам ички дүйнөсүн көрсөтөт сизгечи. Мен киммин? Канчалык адамгерчиликтүүмүн, канчалык чыдамкаймын, канчалык боорукермин, канчалык жоомартмын. Ошо сапарда адам көрсөтөт. Экинчиси кошуна болуп жашаганда билесиң. Зыян жеткирбейби, анан билесиң. Үчүнчүсү тыйын берип көр. Характерин билгенсең, ушул жылдыздар аркылуу адамдар характерине акча бергенден көрө, ошо адамга эле акча бер. Сразу билесиң бир айдын ичинде. Убакыт болуп калды окшойт, Алла таалам кабыл кылсын. Амин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Жаратканым баарыбыздын бардык иштерибизди оңунан чыгарсын. Алла таалам эч кимге корзар кылбасын. Жаратканым дүйнөнүн шермендечилигинен, ахиреттин азабынан сактасын.